Баш калаада коомдук транспортко байланыштуу маселе өлкө эгемендик алгандан бери толук чечилбей келет. Жүргүнчүлөрдү менчик маршруттук унаалар ташып, тейлөө сапатынан нааразычылыктар көп айтылып келген. Заманбап автобустардын келиши шаар элинин жүгүн жеңилдетти. Я, в принципе, уже давно на общественном транспорте передвигаюсь, без маршрутов старательно. Абдан ыңгайлуу экен, кенен, таза, кишилер дагы мындай кысылышпай кенен кетишет, абдан жакшы экен. Көбүнчө маршрутка түшөт эле, ал маршрутка өзүң деске тыгын болот эле. Анан автобустун жүргөнү элге аябай жакшы болду, ыңгайлуу. Накталай эмес төлөм болуш үчүн картаны киргиздик да. Туурабы, анан ошол кара-картаңдар, ошонун ичинде мындай балдар, же болбосо картасын башка чөнтөгүн унутуп калгандар, үйүндө калып калгандар, баягы автобуска түшүп алгандан кийин акысыз түшүп автобустун кызматын пайдаланып, анан жетер жерине жеткенде түшүп кетишет экен да. Ушул маселени биз кандай кылып чечебиз? Мен жанагы сөзүмдүн башында кандай реформа жасасак да убакыт керек дегеним ошол. Биздин элдер дагы ошого көнүш керек. Биздин жанагы жеке айдоочулар да ошол системага көнүш керек. Бир системага салыш керек. Ошон үчүн биз эмне үчүн муну безналичкага өтүп атабыз? Бул дүйнө жүзүндө электронный форматка бардык нерсени, человеческий факторду азайтуу, коррупцияны кыскартуу. Себеби өзүңүздөр өткөндө теледен да көрдүңүздөр, биздин водительдер мурда деген 24 000 айлык алчы, бирок алар өздөрү айтып атат. Биз күнүгө жанагы акчадан 2 000 сомдон алып кетчүбүз деп алар өздөрү интервьюсунда водительдер айтып атат. Биз ошону биринчиден муну жоюу. Ар бир түшкөн жарандын акчасын расчетный счетко түшүрүү, бюджетке түшүрүү.